Баштайбыз. Кымбаттуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун кызматкерлери, урматтуу коллегалар, замандаштар, бүгүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алганына туура 31 жыл толду. Эне тили болбосо аты аталбай, улутту дегендей кыргыз тилдин тарыхы бул кыргыз элинин тарыхы. Андыктан тил маселеси мамлекетибиздин өзөктүү багыт экендиги талаш жок. Эне тил, улуттук маданият, нарт насил, каада салт, өнөрүбүз акыл ой, көркөм өнөр, эли эл кылган, мамлекетти мамлекет кылган фундаменталдуу баалуулук болуп саналат. Кыргыз тили эне сүтүндөй таза, ширин болуп, чечендин таңдайын сайратып, баатырдын маңдайын жарык кылып, өсүп өнүгүп, өрүшү жайык болуп, ар бирибиздин улуттук белгибиз катары өнөрү көкөлөп кылымдарды карытып жашап келет. Тилибизге көптөгөн жылдар бою жакшы мамиле кылбай, оңдогон жылдар бою эшик алдында салалаган тилибиз бүгүнкү күндө төрүбүздөн орун алып жатат. Касиеттүү эне тилибиздин уйткусу, көрөңгөсү болгон ак калпактуу элибиз жашап турганда кыргыз тили эч качан жоголбойт. Дүйнөлүк башка тилдер менен тең тайлаша өнүгүп, келечектеги урпактарыбызга аалам мейкиндигине кыргыз тили канат бутак болушуна өз саныбызды кошу албетте абзел. Кыргыз тилинин кадырын 23 сентябрда майрамдоо менен эле чектелбей, мамлекеттик тил күнүмдүк коомдук саясий, экономикалык жана маданий турмушта негизги байланыш каражаты катары колдонушуна убакыт келди. Көркөм сөзгө бай тилди сактоо, аны байытуу, келечек муунга нукурлагын жоготпой өткөрүп берүү тилчи мугалимдердин же болбосо тилди өнүктүрүү жаатында иштеп жаткандардын гана эмес, жалпыбыздын милдетибиз экенин унутпашыбыз керек. Албетте, кылым карыткан кыргыз эли нукура таза эне тилинде пикир алышып, илимий иштер, көркөм адабий тилде жазылып, иш кагаздар бардык мекемелерде, ишканаларда, мамлекеттик тилде жүргүзүлүүчү күн да келди. Эми эне тилибиз босогодо эмес, төрдөн орун алды. Ар бир улут туулуп өскөн жерин ардактап, туу тутуп, душмандарга бастырбай, башын сайып, талай эр азаматтар ата мекеним деп, элин жерин коргоп жан берген. Касиетиңден айланайын кыргыз жерим, жүздөгөн кылымдар бою суук көздөрүн артып, жерибизди тартып алганга кам көрүп, ичи бузук, чыгымчыл душмандар кыргыз элин канча жолу канга боесо дагы, эр жүрөк баатыр ата-бабаларыбыз кашык каны калганча жерин коргоп, жан аябай салгылашып, жапырт кыргыз журту көтөрүлүп, азыркы биз жашап байыр алган жерибизди урпактарга сактап келишти. Ушундай жоокердик заманда кыргыз эли башка улуттардан айырмаланып, жашоо шарттарын турган жерине, жаратылышына шайкештеп, ар бир тамчы сууну жайкалган бетеге тулаң суу жээктеп, тоо бетин бербеген карагай чер, жан жаныбарларын ыйык тутуп, касиеттүү жер энебизге сыйынып жашап келген. Албетте, замандын агымы, коомго жаңы түшүнүктөрдүн кириши, этно-маданий байланыштардын өнүгүшү көптөгөн улуттук баалуулуктарды өзгөртүп, анын ордуна башка элдердин салт саналарын, үрп адаттарын, материалдык маданияттарын кирип жатат. Мындай маданияттын кескин бурулушу улуттун кызыкчылыгына кандайдыр бир деңгээлде кедергисин тийгизбей койбойт экен. Биринчиден, миңдеген жылдар бою кыргыз элин, кыргыз улутун бириктирип келген, башка элдерге сиңирип, жок кылып жибербей сактап турган каада салттар, үрп адаттар, нарт насилдер, улуттук баалуулуктар жоголуп кетүү коркунучунда турат.
Ошондуктан, урматтуу коллегалар, бүгүн мекемеде мамлекеттик тил күнүн өлкөбүздө түзүлгөн эпидемиялык кырдаалга байланыштуу жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын сунушу боюнча эпидемиялык кырдаалга иштелип чыккан эрежеге ылайык иш-чарабызды онлайн конференция түрүндө өткөрүп жатабыз. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен